Күндөн кийин эшиктин алдына чыкчумун да, секигинден чыгып бирөө келатса бүйгө калып отура калат элем да. Тартынат элем. Рыспай Эшенкулов бутун кестиргенден кийинки алгачкы күндөрүн ушинтип эскерет. Ал 24 жыл мурда кан тамырга байланыштуу оорунун айынан бутун кестирүүгө мажбур болгон. Анын жашоосу операцияга чейинки жана андан кийинки эки бөлүккө бөлүнгөн. Амтаса болбойт, кылбайм дедим. Башка кылдым, аркачта чыгат экен да. Аялыма уруксат алып коет, туугандарына уруксат берет. Алып коюптур. Билбейм мен. Bir cumaya çeyim bilgen yok. Oruğa kaldı ile oruğa kalıp ile çat verdim da. Anan kaçan balitadan çık degen anan keyin. Bilip atpayım ba. Өкүнүчтүү болгон. Рыспай аганын учурда биринчи топтогу майыптыгы бар. Бул сыноого карабастан коомчулукка аралашып, талантын өнүктүрүүнү токтоткон эмес. Бүгүн ал Жалал-Абад шаарында өткөн Соолу басын үмүттөр 2023 концертинде ырдаганы келди. Мен өзүм музыкалык билимим деле жок. Бул деле ушу мынау инвалидтерди өкмөт эстеп, ушундай сынактарга чакырып турушат да. Анан бул ошол үчүн элдин арасынан эле ушинтип жүрүп келип анан катышып калдык да. Концертке келгендердин бири Айнуска Абсамат кызы дагы ыр даярдап келген. Анын көзүнүн көрүшү туаса начар болуп, биринчи топтогу майыптыгы бар. Айнусканын таякчасы анын бирден бир жардамчысына айланган. Негизи мүмкүнчүлүгү чектелген деген неме мындай пенделер арасында коюлган, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген деген нерсе туура эмес болуп калганда, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чексиз да. Себеп дегенде биз адамдардан тартынганды ыңгайсыздыктарды биз өзүбүз гана жарата алабыз да. Иш-чара 3 декабрь эл аралык майыптарды коргоо күнүнө карата уюштурулган. Ага Жалал-Абад облусу боюнча майыптыгы бар 40тан ашык катышуучу чакырылып, ыр бийлерин тартуулашты. Ошол эле майрамдай жашоо ошол коомчулукка майыптуулугу бар адамдардын коомчулукка тартылуусун. Эл ичинде таланттууларды алып чыгып, элге таанымал жылдыз болуп кетпесе дагы өзүнүн жашоосунда кандайдыр бир багыт турмуштагы жолуна бир жакшы өзгөрүү алсын деген ой менен өткөрүп атабыз. Деген менен майыптыгы бар жарандарга көңүл бөлүү ушундай майрамдык иш-чаралар менен гана чектелгени ачык айтылып келет. Аларга коомдук жайларда, транспорттарда, имараттарда кенен жүрүүгө шарттар түзүлбөгөнү көйгөй бойдон калууда. Мен остановкага барганга аргасызмын. Башка адамдар мындай светофордо мындайракта туруп эле токтото алат го. Мен остановкага барып, остановкадагы адамдарга мага мынчанчы маршрутту токтотуп бериңизчи, же мынчанчы автобусту токтотуп бериңчи дегенге эмемин да. Бизде ошол маршруттардын гана мынчанчы маршрут деген немесине жетишсиз болуп келет. Эч бир жактан багышып алган 10 000, 15 000 азыр көбөйтүп калды. Рахмат президентке дагы бир 10 000 жогорураак болуп калды. Бирок 7 тонна болуп атат, 7 000 болуп атат көмүрдүн немеси. Ошого 2 тонна көмүр келбей калат да. Бир эле. Мына ушу отун суу тарабынан, анан мына светтер тарабынан да карап берсе жакшы болот эле. Жалал-Абад облусу боюнча 50 000дей майып жарандар бар. Өкмөт тарабынан майыптыгы бар жарандар үчүн категориясына карап жөлөк пул чыгарылып берилет. Акылай Карабаева, Аскар Мамат Исаков, Регион.